сары челекти көрөм деп келдим. Азыр көзүңөр жумуп туруңар. Бияктан эле карап турсаңыздар. Так, достор, сары челекке амелесин жетип келдик. Сары челекке бисмилла деген эле биринчи дарбазадан өттүк. Ал жактан жолу каттоого өткөрөт экен. Экинчиден экинчи дарбаза деп коет. Экинчи дарбазадан сурандык. Биз ушу сары челекти өмүрүбүздө биринчи жолу келип атабыз, көрө элекпиз. Кандай десиңер, атайын те алыстан келдик эле. Сен деле кыргызсың, мен деле кыргызмын. Өткөрүп кое бербейсиңби деп сурансам, адыш эле өткөрүп койду. Чоң рахмат. Азыр эми мен турган жерде сары челектин башталышы азыр тиги бетинде. Негизи мындай жол бар экен, мында айланып өткөнчү. Бирок ушул жакта атайын сары челекти коргоп, тазалыкты сактап, эс алып келгендерге түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн ушундай атайын кызматкерлер бар экен. Азыр бар суранабыз. Такие ушундай алыстан келдик эле. Бизди мүмкүн болсо рахметке өткөрө аласызбы деп. Ассаламу алейкум бакелер. Ушу бүгүн сары челекти ушу кыргызстандыктарга бир аз да болсо дагы көргөзүп коеюн деген максатта келдик эле. Атайын сиздин бир жардамыңыз керек болду да байке. Атыңыз ким? Атым Эрмек. Эрмек байке. Ошо сизден бир сураналы дедик эле. Ушул менин подписчиктериме, менин ушул көрүп аткан көрмандарыма ушу бир сары челектин үстүнө мындай себелеп өтүп кетейин дедим эле да. Ошого бир жардам берсеңиз. Макул, эми силерге окшогондорду салабыз да. Жардам берсе оке? Обязательно. Мынакей достор. Сары челекти көрбөй туруп суга түшпөсөң, анда сен адам эмессиң. Достор, сары челектин бер жагына өттүм. Мына тынч, эч ким эч нерсе дебейт. Мышыгынды пыш деген адам жок экен. Эми бирок кичине урса качты дегенде, азыр бул жакта апаларыбыз эс алып келиптир, эс алып отурушат экен. Кандай апа, жакшысыздарбы? Отурсыздар, тынчсыздарбы? Аштын үстүнө келип калдык. Аш жегилер, аш жегилер. Жана айтат эле, жакшы адам аштын үстүнө келет. Мына аш жегилер. Охо, рахмат апа, рахмат. Аш болсун. Биз ошо атайын Нокаттан келдик эле. Нокаттан келип анан
Азыр өтүп барасың апаларым чакырып калабы деп видеого тарттым эле да. Рахмат. Рахмат болсын. Мынакей достор. Кыргыздын пейилинен айнаш керек. Азыр ушул ашты жеп алып анан жолго чыгабыз. Азыр мен сары челек суусуна түшкөн тап. Негизи түшкөнгө болбойт депти, бирок ушундай жерди көргөндөн кийин кантанын адам баласынын напсиси түшкөнгө жол берсин.